Тамчылатуу системасы өтө экономичный болот да, үнөмдүү болот. Себеби дегенде эгерде тамчылатуу сугаруубузду кылсак, удобренияларды бергенге, агызганга да жакшы болот. Мисалы 7 гектарга тамчылатуусуз кылып туруп арыгыда суу ичсе, 4000 түткө 20 кап дары салышка туура келет. Если тамчылатуу болсо 2 кап эле жетет да, мисалы. Экономичный жагы да ушул жакта. Бирок суудан эконом болот. Өтө эконом. Жакшы болот. Берилген удобрениялар непосредственно үзгүлтүксүз шо дарактын өзүнө барат, тамчылатуу. Ошонусу жакшы. Мына 7 гектарды 14 гектарды бөлүп сугарып аттыңыз же бир сугарганда эле жетип атты ошо? Бир сугарганда жетет. Бир сугарганда жетет. Бир сугарганга жетет да, ошол суу насостон айдаган суу насостон 3төн 1 бөлөгү бакка кетет, 2 бөлөгүнү кайтарып дагы немеге таштап коебуз да, көлгө. Көлгө таштап коесуз. Ошончолук экономичный да. Азыр 21 гектар жерди бир сугарат, бирок ашкан суу дагы деле эмеге кете берет. Ооба, азыр ошол 20 гектар жерге бир сугарганга суу жетет. Манабу немелерибиз, негизинен шлангаларыбыздын бардыгы жетет. И то ошонун ашканын кайтарып дагы ташайбыз эле көлгөчү. Ошон үчүн тамчылатуу сугаруу экономичный болот. Азыр энди 21-кылымда суудун Толбой мына дагы бир нерсе да, мына азыр эң жогору жагы да бактын. Суу ошондо жогоруга карап келеби? Ылдыйдан жогоруга келет. Бул тамчылатууда жогоруга, ылдыйга карабайт. Бул тамчылатууда жердин дөңүгү ham карабайт, чукурлугу ham карабайт. Тамчылатууда бардык жерге бирдей таман. Толбой дагы бир суроо, мына суу азаябы негизи? Биз аяк бияка өткөндө ушул бойдон эле турат да суу. Ошол сууну мен айттым, экономичный жагын шонон дагы билсе болот да. Себеби дегенде бул биздин көлүбүз 6,5 кубтук көл. Бул өзү негизи сугарганда 20 гектарга 5-6 жолу сугарганга кеңири жетет. Ошон үчүн бул жерде суудун запасы өтө чоң бул жерде. Мисалы ушул көлдүн азыр сууну биз жазы менен иштеттик. Мана азыр энди жарымынан кетти, жарымычы. Ушул эконом жагынан ушундан дагы билсеңиздер болот. Суу тамчылатуу сугаруу системасы өтө үнөмдүү система экен да. Мына өзүбүздүн ишибизде, өзүбүздүн иш жүзүндө көрдүк, билдик да. Практикада мына көрүп турасыздар. Жаздан бери иштеттик эле, мана ошол суубуздун жарымы кетти да, жаздан бери. Мына ушул суунун жарымы эле кетти. Ооба, жарымы кетти. Жаздан бери. Эми быйыл 7 гектар эди. Быйыл энди бардык жерди өздөштүрсөк, 1-2 жолу кошумча дагы суу айдайбыз да, толтуруп турабыз. Бирок ошондо дагы толтурганда дагы бизге кеңири жетет бизге. Өтө тамчылатуу сууларды эконом. Экономдуу болот экен да. Анан дарыны кантип берип атыңыздар? Дарыны бул жерде бочкабыз бар, ушуга сууга аралаштырабыздан кийин шуну эмне системага беребиз, агызабыздан система менен аралашып туруп фильтрден алдынан кетет да. Полностью аралашып кетебиз. Мына канчада бир тазалап турасыздар? Баягы жана айтып калдыңыз, тамчылатып сугарууда зерек эткесиң деп. Тамчылатуу сугарууда зерек эткесиң себеби дегенде мураптан сурабайсың, эл менен жаңгалдашпайсың. Ошо тамчылатуу системанын кнопканы ушунда басып коесуң, болду. Өзү полностью да сугара берет экен. Ошол. Бул фильтрлерде өзү немеси бар, мына манометрлер бар, датчиктер бар. Ушул датчикте 1,5 регулировкалап туруп, мына немелерде койгонбуз. Эгерде ушуну регулировкасы 1,5 ылдыйга түшүп кеткен болсо, фильтрлерди сөзсүз обратка суу айдасак, фильтрди өзүнү тазалап алат. Тазалап алат фильтрлерди, да? Өтө бул тамчылатуу система жөнөкөй системасы ушул да, эң бир жөнөкөй орнотуптур да. Жөнөкөй ушул жакшы система ушул. Эң бир жөнөкөй система болуптур да. Мына туугандар, Толбой ака сиздерге тамчылатып сугаруунун эң жөнөкөй системасын көрсөтүп атат. Баягындай чоң бачоктор жок бул жерде. Фильтрди тазалай турган дагы эң немеси жок. Болгону мына жерде давлениени көрсөткөн көрсөткүч аппарат турат, мындай фильтр турат, мындай краниктер турат. Эгерде мына ушул
айтып кетти 1,5 мпдан жогору көтөрүлсө, демек фильтрлерди ручной гана тазалап коесуздар. To'g'ri, ошол эле. Эмес. Обратный эмес. Обратный айдасаң, фильтрлер өзүнө өзү тазалап алат. Бекболотакан производствосу. Буну Бекболот неме кылып берген, тамчылатууду дагы монтажлаган полностью Бекболоттун фирмасы келип туруп, ушу тамчылатууду толугу менен Бекболот неме бүтүрүп берген. Баткен Евроазия групп деген фирмасы. Баткен Евросервистин балдары келип туруп кылып беришкен. Туугандар, бул жер Кыргыз кыштактын жери. Деңиз деңгээлинен 550 метр. 550 метр деңиз деңгээлинен бийиктикте турат. Бул жер эң ысык жер, эң градусы жогорулаганда 52 градустан ашкан учур болуптур. Мына ушул көл, бассейн канчага болуп калды? 50-ге 50. 50-ге 50. Мына ошону бир жол толтуруптур, быйыл жарым кетиптир 14 гектарга. Демек тамчылатып суугаруу менен кыла турган болсо болот экен да. Ооба, болот, сөзсүз болот. Биз тамчылоо системасына барып өтүшүбүз керек Келечекте. келечекте.